Салам биздин сүйүктүү досторубуз, баарыңыздарга сагынычтуу ысык салам. 10 мүнөттүк подкаст бир гана сиздер үчүн чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталат. Эгерде сиз биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда коңгуроону, колокольчикти басып катталып коюңуз. Андан тышкары баш бармакты басып жакта белгисинде калтырып коюңуз. Бул биз үчүн абдан маанилүү, сизден өтүнөбүз. Достор, бизде кайтарым көпүрө же болбосо кайтарым кайрадан биз менен байланыш үчүн көпүрө бар. Ал биздин WhatsApp сандарыбыз +1 301 760 60 70 сандарын терип WhatsApp'тан бизге жазсаңыз, бардык учурда жеткиликтүүбүз жана жооп берүүгө даярбыз. Жана кандай гана суроолор болбосун, кандай гана пикириңиз болбосун, ылдый жакка комментарий кылып калтырып коюңуз, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Биз үчүн абдан чоң жардам бересиз жана биз үчүн бул чоң шыктануу болмокчу. Атым Аку, азырынча жалгызмын. Анан ойлоп атам, жакында ушу менин жанымда кесиптешим келип калса керек деп. Азыр бир аз суркалып атат. Андыктан Мирелге дагы сакайып кетишине тилектешмин. Бекем ден соолук каалайбыз. Биз болсо бүгүн туура эмес жерден жок деп айткан аял жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Эгерде эсиңизде болсо, биз Аюп пайгамбар жөнүндө бир подкастта сөз кылдык элек. Илгери азыркы Арабиянын жеринде Ус деген шаарда Аюп деген адам жашачу экен. Таң калыштуусу, ал ыйык жазууну же атай ошол диний китепти окуп, анан момундай болуш керек деген эмес. Ал укканы боюнча эле Кудайга ишенген экен да, укканы боюнча, көргөнү укканы боюнча. Анан ошол укканы боюнча ал аябай ушундай бир бекем ишенгендиктен таква жашачу. Кызыгы, жер үстүндө кемчиликсиз адам деп айтылган. Мен билбейм, мисалы кемчиликсиз адам деп кимди айтууга болот? Ой, билбейм, мындай сөздү айтканга ооз барбайт да. Кемчиликсиз деп айтуудан коркосуң, Кудайдан корккон адам дейт. Анан бир күнү Кудайдын балдары баары тең асманда укмуштуу бир окуя болот да. Баары Кудайдын алдына келип чогулганда шайтан да келет дагы. Анан дал ушул Аюп жөнүндө сөз кылат да. Кана, анын байлыгы гана аны такыба кылып атат. Байлыгын алып көрчү, анан көрөйүн сени даңтар бекен дейт. Ошондо Кудай жол берет дагы. Макул, ага тийбе, бирок башкасына тийсең болот дегенде, анын 7 уул 3 кызы бир күндө шамал алардын чатырын учуруп, бир күндө көз жумат. Тагыраак айтканда, ал бир күн ичинде 10 уулунан ажырап калат, 10 баласынан. Андан кийин канчалаган байлыгы болгон малын уурдап кетишет. Айдап кетишет. Кулдары өлөт. Кандай гана жоготу, Андан кийин келип туруп, сен аны деген өзүнүн денесине тийген жоксуң да, денесине тийчи, анан көрөйүн сени даңтар бекен дегенде жанына тийбе, денесине тийсең болот дейт. Шайтанга Кудай уруксат берип атат. Ошондо дагы анын денесин катуу ушундай бир жан чыдагыс жаралар чыкканда дагы ал Кудайды даңктап отурат. Элестетиңиз, азыркы учурдагы заманбап медицина ошол жараны мындай деп сүрөттөйт да, ага адам чыдай албайт, бул жан чыдагыс оору деп. Тагыраак айтканда, шайтан демек Аюпка жан чыдагыс ушундай бир катуу адам чыдай алгыс жара менен кыйнаптыр да. Ошол учурда аялы: Аюп, болду, Кудайыңа акырат келтир дагы өл. Мындан ашкан эмне кайгы бар дейт. Эми аялга карап отурсаң, 10 баланы бир күндө жоготуп коюу, байлыгынын баарынан ажырап калуу, күйөөсүнүн өлө турган оору менен ооруп калышы, билбейм, аял үчүн деле бул чоң сокку, чоң, өтө кыйын. Мына ошол учурда аял ага ушундай деп атат. Андан кийин Аюптун 3 доосу дагы аябай белгилүү. Бул тууралуу мүмкүн алдыда убакыт болсо бир аз сөз кыларбыз. Бороон чапкан өсүмдүктөрдүн тамырынын күчүн сынагандай эле оор кайгы адамдын пайдубалынын бекемдигин көрсөтөт. Анан мунун жыйынтыгында Аюптун аялынын пайдубалы бекем эмес болуп калды. Аюп келечекте келе турган куткаруучу Ыйса Машаяк жөнүндө билчү. Жүздөгөн жылдардан кийин Пабыл адамзаттын жашоосунун бирден бир пайдубалы боло турган Ыйса Машаяк жөнүндө жазган. Бурун Аюптун жашоосуна аламат салып бүт байлыгын жок кылса дагы, Кудай ал үчүн мурункудай эле бекем пайдубал бойдон калды. Ишеним, анын аялында эч нерсе жок эле. Анын кайгысы сөз менен айтып жеткире алгыс оор экени талашсыз дечи. Эгерде анын жашоодогу ээлеген позициясы күйөөсүнүкүндөй бекем негизге ээ болгон болсо, ал мынчалык күйүткө батмак эмес. Ар башка реакциялар кыйынчылыктарды баштан өткөрүүсүнө эмес, жашоосунун пайдубалына байланыштуу болчу. Ошол себептен ал күйөөсүн кыйын учурда таштап кетти. Достору, эми баягы достору колдоо көрсөтүп жөлөк боло албаса дагы келип Аюптун акыбалын сурап жатышты. Аялы анын кыйынчылыгын жеңилдеткендиги жөнүндө бир да жолу сөз кылынбайт. Кудай аял затына молдук менен бирге
кайгыны тең бөлүшүү деген жөндөмдүүлүктү дагы колдонгон эмес да. Аюп өзү кыйналып жатып Кудайга достору үчүн сыйынды. Ал кайрадан Кудайдын батасына ээ болду. Анын тагдыры тез эле аранын ичинде түп тамырынан бери өзгөрдү. Аюп менен аялынын ортосунда кайрадан балдар төрөлдү. Алар 7 уул, 3 кыздуу болушту. Анын байлыгы көбөйүп, малы мурункудан да көп болду. Бирок эң башкысы Аюптун тарткан азаптары анын Кудай менен болгон мамилесине таасирин тийгизди. Мен сен жөнүндө ушуга чейин кулагым менен уккам. Азыр болсо сени өз көзүм менен көрүп турам деген Аюп. Караңызчы. Сыноо Аюптун Кудайга жакындашын алып келди. Эми Аюп Кудай жөнүндө башкалардын айткандарынан улам эмес, анын өзүнө жолуккандыктан жакындан билип калды. Бул түшүнүүгө, өкүнүүгө жана момундукка алып келет. Тарткан азаптары ага аябай чоң таасир тийгизди. Кыйынчылыктар аркылуу Аюп Кудай менен мурдагыдан дагы тыгыз байланышта жашап калды. Бул жөнүндө мурда анын оюна да келген эмес болсо керек. Ал Жакыпка окшоп Кудай менен күрөштү, бирок олку солку болгон жок. Анын жашоосу мурункудан дагы бай жана бактылуу болуп калды. Шайтанчы? Сыноодон өтүп, Аюп Кудайга мурункудан дагы ишенимдүү болуп калгандыктан шайтан үчүн сыноонун акыры жаман бүттү. Аюптун аялы жөнүндө Библияда башка эч нерсе айтылбайт. Оттуу сыноолордо жана кайгы жеп кыйналганда ал Кудайды күнөөлөгөндүгү жана гана белгиленген. Ал ишенбеген адамдар сыяктуу эле шайтан жайган торго түштү. Кудай бул сыноолорду анын кыйналышы үчүн эмес, жемиш алып келиш үчүн жибергенин түшүнгөн. Адамдардын Кудайдагы түбөлүктүү бакытты таанып билүүлөрү үчүн ал өтүп кете турган бакыттын убактылуу алынып ташталышына жол берип койгон. Кудайдагы түбөлүк бакытка карай жол жашоо мектеби бул аркылуу өтөт. Байыркы ишенимдеги аял катары ал басып өткөн жолдо көп кыйынчылыктар кездешсе керек. Жашоодогу эң оор жагдайларга да туруштук берүүгө болорун анын күйөөсү далилдеп койгон. Аюптун башынан өткөн кыйынчылыктарынан улам бир да адамга Кудай алы жетпей турган сыноо жибербей турганын түшүнсө болот. Анын эң башкысы бул ошондой учурда сенин жаныңда ким болот? Сенин жаныңда колдой турган ким болот? Аюп жашоосун Кудайга болгон ишенимге курган. Анын аялында мындай бекем негиз жок эле. Кайгылар Аюпту Кудайга мурункудан дагы жакындатты. Аял болсо жашоосундагы кыйын учурда Кудайга жок деп жооп бергенин гана билебиз. Ошол себептен ал өлгү болуп ала турган аял болуп эсептелбейт. Аял анан күйөө. Аял менен эркек бул бир дене деп бекер айтылбаса керек. Орус элинде баягы муж и жена деп туруп аны айтып коюшат го. Ансыгандай. Андыктан аял эгерде эркектин ишеними бекем болсо, эркек олку солку болбосо, анда үйдөгү бата канчалык маанилүү болорун караңызчы. Кудайга болгон ишеним бул өтө зор. Анан аял болсо эмоцияларга көп берилебиз. Аял алсыз келет, бирок мен Аюптун аялын актагым келбейт, бирок ошентсе дагы бардык учурда эркек үчүн жакшы таяныч, жакшы кеңешчи, жакшы жар болуп берген аял бул кандай гана сонун аял. Досторум, мен дагы саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө мырзалардан сурагым келип атат да, кандай келинчектүү болгуңуз келет эгерде сиз үйлөнө элек болсоңуз? Анан үйлөнгөн болсоңуз, сиздин келинчегиңиздин кайсы жагы жагат? Мына ушул тууралуу ылдый жакка комментарий кылып бизге жазып койсоңуз болот, абдан кубанычта болобуз. Жана ошону менен катар эле, достор, Аль-Китап Чекит медиа сайтына жазылганды унутпаңыз, катталганды унутпаңыз. Ал жакта бизде сонун кыска, абдан маанилүү, кызыктуу курстар бар. Ден соолукка тиешелүү курстар бар. Алардын бардыгын биз менен чогуу өтүп, өзүңүздүн дүйнө таанымыңызды кеңейтип, жан дүйнөңүздү байытыңыз. +1 301 760 60 70 сандарындагы кызматта, ал жака дагы WhatsApp'тан бизге кайрылып, сурооңузду берсеңиз, жооп берүүгө даярбыз. Анда эмесе достор, баарыңыздарга көңүлдүү күн жана ийгиликтүү иш күн болсун. Кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Аль-Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.